биздин үй бүлөбүздө кичинекей ритуал катарында болуп калды. 50 сомдон, 20 сомдон, 100 сомдон майдалап олтурушун чогултуп, какой-то бир убакыт келгенден кийин чоң бир суммага айланып калат да. Ошондуктан ар бир тыйындарга чейин чогулта турган мына ушундай идея бар экен. Ал эми бул жагында сонун аффирмациялар бар экен. Мен акчанын магнитимин, мен ийгиликтүү адаммын, менин доходум күндөн күнгө өсүп жатат деген аябай сонун аффирмациялар бар экен. Азыркы учурда чогултуп жатам, башталган күнү, кайсы күнү баштадыңыз, мына ушул чогулган суммалардын бардыгын белгилеп бүтүп, ушул бардык сумманы толтуруп бүткөнүңүздөн кийин ачканыңыздарда өзүнчө бир башкача ощущение болот. Мына ушул бизнес идеясы менен бөлүшүүнү каалап, бүгүн бизге ушул Мунара түз эфирге чыгып жатат. Азыр Мунараны түз эфирге кошоюн. Мунара, барсыңбы? Аха. Кантип кошом? Кошулчу мага, Мунара. Мага кошулгун, Мунара. Менде түз эфирге кошулган кандай кошулат? Азырынча жакшы өздөштүрө элекмин. Дайым эле түз эфирлерге өзүм чыгып эле айта турган сөзүмдү айтып салам дагы. Кошулгун, Мунара. Мага эметсең, кошулсаң түз эфирге. Пригласить коем же. Кылдым. Азыр сиздердин алдыңыздарга чыгат. Өз оозунан уксаңыздар болот. Кантип баштады бул жумушту? Кандайсың? Салам. Кандайсың? Белегиң үчүн аябай чоң рахмат. Мен алып ушунчалык сүйүнүп отурам. Ушундай сонун идея менен бөлүшүп, ушул идеяны ойлоп тапканың үчүн аябай сонун экен. Эми ушул нерсени баштап жатканда сага кантип баштадың? Мисалы, эң биринчи эмнеден баштайм деген ушундай коркунучтар болду, страхтар болду, тоскоолдуктар болду, ошолордун баарын кантип чейдиң? Учурда бизде чоң көйгөй да булчу. Негизи мен башынан эле көп нерсенин башынан баштап кылып, жасап көрүп, дайыма бир өзүмдүн бирдекемди чыгаргым келчү да дайымачы. Андан кийин ушуга чейин ойлоп көрсөм, менде ушунчалык эрк жетпептир да ошону жасагангачы, өзүмдүн кыялымды ишке ашырганга. Менин күйөөм күнөөлүү, андан менин акчам жок, менин ата-энем тарбия бербей коюптур, мага монтпей коюптур деп чегерегимдеги адамдар деле күнөөлөп калыпмын да. Үйдө балдар менен отурган учурдачы. Анан бир моментте токтоп, эмне үчүн мен бирөөнү күнөөлөп атамын деген ой келди да. Бул менин жашоом, бул жашоону мен курушум керек деп. Анан психология боюнча аябай изилденип, китептен китеп окуп, ушинтиптим. Жашоомдо ар кандай ситуация көп болду, аябай. Андан кийин мен канчалык китеп окуп, сабактарга катышып, өзүмдү өнүктүрүп, өстүрүп баштаганда мага ар кандай идея келе баштады да. Менин ойлочумчу, что менде көп акча болсо, мен ошол идеяны ишке ашырамын депчи. Мен ал көп акчаны күтө берсем, менин жашоом кете берет экен, балдарым бат эле чоңоюп калат экен да. Андан кийин азыр учурда 3 ай мурун продуктовый магазин ачтым. Күнү түнү уктабай, аябай аракет кылып иштеп, бош отурганда да сабактарымды окуп, өзүмдү өзгөртүү үчүнчү. Андан кийин акча чогулбайт да, улам эле бизнес болуп эле акчам кирип кетет. Андан кийин мындай кылсам болбойт, мен өзүмө зарплата төлөшүм керек деп, китептерден окуп үйрөнүп, анан кагазга жазып алып, күнүгө чийип, күнүгө монча сомдон салам деп кыла баштадым да. Андан кийин YouTube'дан кирип атып, мен ушуга окшогон эмелерди көрүп калдым. Копилкалардычы. Андан кийин кыргыз тилинде эмне үчүн азыркы учурда кыргыз тилинде көптөр кылбайт да, бирок биздин эне тилибиз бул кыргыз тилде да. Андан кийин кыргыз тилинде өзүм каалагандай кылып чыгарып көрөйүн, өзүмдүн кыялымдагы копилка да. Анан жолдошума барып айттым, то что кагаздан кылсам
анда мен кесип айырып салат экенмин депчи, мага окшогон мамочкалар канча акча керек болсо эле менде бар деп чуркап барып копилкаңды келип ача саласың да. Андан кийин мага калың болуш керек, качествосы жакшы болуш керек, чтобы бара калып ача калган жалко боло тургандай десем, ал мени сразу түшүндү окшойт да, мондай материалдар бар деп түшүндүрүп айтты. Андан кийин жолдошум дагы ушул идеяны башында кылып атканда, мунуңду ким алат экен деп мындай карышы болду да. Анан эгер эч ким албаса дагы анда мен бир туугандарыма сатып көрөйүн, анда ошону алам деп жазайм, кылам деп мен уверенно турсам, анан менин уверенность болгонумду сезди окшойт да. Анда бас деп эле барды, сразу көргөздү, и ошол жерден сразу менде копилкада чогулган акчаларга сразу жазаттым да. Молодец. Анан алып келип алып, Идея деп атканда, мисалы, эч кандай страх, установкалар, тоскоолдук болбой калат, өзүң сразу вперед кете бересиң да туура. Эч тоскоолдук кылбай калабы? ооба, даже бирөөнүн сөзүн да уккум келбей калат экен да, мен кылам дедим, болду, кылам деген эле ой келип калат экен. Андан кийин сразу эле жаза баштадым, тааныштарыма айтсам, баардыгына эле жагып, я хочу деп баштады да. Мисалы азыр күнүнө бир 3-4 эле саат уктуп атам, мага ошол жетиштүү да. Мен ушунчалык рахат алып атам, мындай алган адамдар колдонуп атам, жакты, аябай ыраазычылык билдирип атканда жыйыргап сүйүнүп, ушунчалык мындай. Бирок чарчоо деген нерсе да. Мурда күнү, эң биринчи күнү баштаган күнү катар менен эле заказ түшүп атат да, вообще доставка кылдыртканга жетишпей ушундай болуп атат. Магазинде туруп алып жыйыргап бийлеп ушундай ушунчалык бир кубаныч болду да. Карасам нар жакта клиенттер күтүп атыптыр, буга эмне болду деп. Магазиниме дагы менин көңүлүм көтөрүлүп, аябай жыргап, сонун элдерге жакшы мамиле кылып аттым окшойт да, өзгөчө. Анан ар бир келген киши шоколад, мороженое алып берип кетет да, магачы. Жок деп ушинтсем да болбой, мындай. Это было очень приятно с твоей стороны депчи, мындай. Күлүп, аябай жакшы кабыл алдың депчи. Менин бир эле жагым кеткен жок, айлана чөйрөм өзгөрүп баштады. Элдердин мага болгон мамилеси өзгөрүп баштады. Мындай ушунчалык тез өзгөрүп болуп атат, мен өзүм да түшүнбөй кетип атамын да. Молодец. Мисалы, чарчадым деп деле ойлобойм, наоборот, мен будан рахат алып атам да. Азыр жазап, бардыгынын заказын принимать этип, каждыйына доставка кылганчы 2-3 саат уктасам дагы ошол нерсе мага азырынча жетип атат да. И заодно мен өзүм каалаган нерсе ишке ашып атат, и элдерге да аябай жагып атат да менин жасаган нерсемчи. Ошол нерсе мени кубандырып атат азыркы учурда. Главное, ошо адамдын идеясы башка адамдарга польза алып келиш керек да, пайда алып келиш керек. Ошондо энергия аласың ошол нерседен, Буюрса, ошол копилкалардын мындай баасы канча, мындан башка да түрлөрү барбы, дагы өсөйүн деген жолдор барбы? Кийинки шагыңарды, мисалы, бул жерде канча сомдук? 500 000 сомдук. 100 000 сомдук. Мен башында ойлогом, 500 000 миллион сомду эч ким албайт го депчи. Наоборот, көбүнчөсү мен 100 000ге чыгаргамда, миллион сомго эки эле количестводан чыгарган болчумун да. Андан кийин наоборот, менин окружениемде ушунчалык ийгиликтүү айымдар көп окшойт. Мага миллион сомго мен үй алам, жер алам деген, папама машина алып берем депчи. Дагы бир Бишкекте Гаухар магазиндеринин ээси тоже мага миллион сомго жасап бер деп, ал өзү заказ кылды да магачы. Вообще сонун жасалыптыр аябай деп сразу заказ кылды. Кээ бирлер 3-төн 4-төн, даже оптомдор да түшүп баштады да. Мен башында кылып атканда бул нерсени күткөн эмесмин да. Мен биринчи өзүмө да кылып, анан жанымдагыларга арзан, доступно болсун деген ойдо кылганмын да. Бирок ушул нерсе өтө бат кетти да, мен өзүм да түшүнбөй калдым. Биринчи жасаганым эле бир күндө түгөнүп калды да. Эми азыр эгерде да сенде ошондой максаттар бар да, эгерде бирөө же болбосо вдруг случайно бир күндө 100 заказ түшүп калышы мүмкүн да. Эми ар кандай адамдар бар да. Ошол нерсеге биз даяр турушубуз керек да. Бул нерсе адамдын ийгилиги. Анан ошол нерсеге даяр турбаган бизде страх боло берет дагы, өтпөй калат деген уже өзүбүз эле
эме ойлонуп чыгара алат экенбиз да, өзүбүзгө установка кое алат экенбиз. Ошон үчүн эгерде 100 заказ болуп калган болсо мен ошолорго даяр турушум керек деген өзүмдү өзүм тарбиялашым керек да. Ар биринчи мындай пландап коюп, эгерде вдруг заказ түшүп калган болсо, ушунча убакыттын ичинде ошол нерсенин баарын жасап бүткөнгө жетишем деп өзүңө өзүң мындай эме беришиң керек. Ошондо даяр турасың да, ошол заказ түшөт. Көрөсүңбү? Эгерде 100 заказга мен бир күндө 100 заказга чыгам десем, ошол нерсе түшөт. Потому что мен өзүмдүн эмемди, тажрыйбамдан бөлүшүп айтып, мисалы мен деле китепти чыгарып атканда аябай коркком. Эч ким түшүнбөсүн, муну мисалы мен өзүм түшүнүп атам, бирок башка бирөө түшүнбөй калышы мүмкүн деген. Кээде заказдарды жеткирип калам мен. Көпчүлүк урушуп, эмнеге жеткирбейсиңер, эмне убактыңар жок деп эле урушуп калат да. ооба. Анан көрсө, ошол кезде башында даяр эмес болгон экенмин дагы, мондай эле болот да деген страх менен баштаган экенмин да. Азыр жетишпей, ошол 3 күндүн ичинде биринчи порция полностью сатылып бүттү да. Анан ошондон кийин значит аялдарга аябай жеңил келет экен. Главное, что аялда энергия болуш керек да, өзүнүн хоббисин эле. 2 саат уктайбы, 3 саат уктайбы, наоборот, энергия алат, чарчабайт. А эгер эч нерсе менен алектенбесе, депрессия болуп жата берсе, 24 саат уктасаң деле чарчай бересиң. Ошол нерсе эми мен аябай кубанычтамын. Мындан кийин дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратып, мындан башка да идеялар менен бөлүшүп, өзүң баракчаңды гүлдөтүп, айымдарга ушундай сонун нерселерди тартуулап тура бер. Азыр мен эмени отметка алып коем силердин баракчаңарды. Анан ошо силерге каалагандар кайрылгыла, ошол Мунара деген аябай жакшы сонун кыз экен. Эмеге ошол менден эме кылгандарга өзү скидка кылып берет экен, Мен ушул башка жерде Менде дагы бир өзгөчө бир мындай случай болду да. Мурун бирдек болсо эле жолдошумдун артынан күнөөлөп эле чуркап калчумун да, сен болбосоң делечи. Анан кийин кече бирдекени кылып экөөбүз урушуп кетсек, хорошо, кечирип койчу, мен бошоп айтам десем, таң калып мени карап, сенде баары жакшы элеби дегенсепчи. Болсо мындай менден бир эмени күтүп тур, ушунчалык агрессиянычы. Азыр мен менен урушканга уже даярданып туруптур да, азыр бирдеке баштабат депчи. Анан деп мындай андай нерсеге мындай ызычууга уже убактың да жок болуп калат экен да, когда мындай өзүңдүн ишиң, сүйгөн ишиң болгондочу. Анан өзү келип шоколад алып келип, тамак алып келип, мындай өзү желаниясы менен ошондо да эркек кылып баштайт экен деген ойго келдим да. Сен андан сурабайсың, ал өзү кылып, жүр кафеге барып келели, чайка барып келели депчи. Мындай өзүнүн да идеясын айтат экен. Эркектин идеясы дагы мындай өзгөчө бир маңызга экенин эми түшүндүм да ошол нерсеничи. Анан жана аял ойлонбогон нерсе. Мисалы, үй бүлөдө аял өзгөрсө баары өзгөрөт деген сөзгө сен толук ишенипсиң, Аял өзгөрсө эркек өзгөрөт деген. Мисалы, кээ бирлер ишенбейт, эмне үчүн мен эле өзгөрүшүм керек, эмне үчүн эркек кылбайт, эркек аракет кылбайт дегенде. Значит, сен ошол нерсени далилдедиң, ошол нерсени сен толук түрдө ишеним эме жыйынтыктап чыгардың. Дагы бир эме келди. Жумушум күчүп атканда балам ооруп баштады да, чүчкүрөп, мурдунан суу агып, анан ага энергиямды бөлбөй эртерээк жакшы болуп кетсин деп тиленип атып жумушумду кылып атам, келмени келтирип атам, балам оорубасын депчи. Бир күндөн кийин эле жакшы болуп калды да. Баламдын да ооруганга убактысы болгон жок да. Мурун ушинтип ооруса, балам ооруду деп кечке отурчум да, иши оорусун күчөтөрчүм экен да, мен өзүмдүн оюм менен элечи. Мен ага азыр убактым жок болгон үчүн балам дагы өзүнөн өзү жакшы болуп кетти да. Дары эчтеке берген жокмун, мындай. Бул дагы бир Аллахтын кереметиби деп ойлойм да. Мындай бир аз ооруп келип эле жакшы болуп кетти да. Ооба, бул өзүнчө эле бир чудо да. Өзүң деле түшүнбөйсүң, сөз менен айтып бере албайсың, Аябай мындай сонун чувство экен. Молодец, бул башталышы, биринчи ийгилигиңдин эң башталышы. Тушо кесиси деп коелу. Мындан кийин, мына 1 жылдан кийин, 3 жылдан кийин мындан да сонун ийгиликтерге жетишиңе тилектешмин. Токтобо, бир жерде туруп калба, анан болбой калат деген нерсе болбосун. Ушунчалык глобальный максаттарды койгондо дагы хотя бы биринчи шагын жасап көр. Ошо биринчи шагдан болбой калган болсо, анан өзүңдө уже ладно, болбойт деген эле эме пайда болуп калат. Ошон үчүн жасай бер, кыла бер, алдыга карап кете бер. Чоң рахмет. Урматтуу айымдар, мына ушундай
Копилканын ээси мына ушундай бир сонун идеянын ээсин эме кылган, ишке ашырган мына ушул Мунара деген айым экен. Сиздер дагы ашыкчы акчаңыздарды коротпостон чогултуп, канча бир убакыттан кийин алып ошол нерсени өзүңүздөрдүн бизнес идеяңыздарга же кандайдыр бир чоң бир недвижимость алганга да чогултсаңыздар болот. Мындан башка мисалы 100 миңден канча миңге чейин башталат? 100 миң, 500 миң, миллион сомго чейин, э? Ооба, азыр кээ бирлер 150-200 миңге да заказ кылгандар болуп атат. Мен анын планын түзүп, баардыгын таблицасын даярдап коём. Мисалы толтуруп баштаганда да кызык болуп баштайт экен да. Мисалы 20 сомго чуркап барып семечка албай, 20 сомду барып копилкага салат экенсиң да. Мисалы сок сатып албай, аны копилкага салып калат экенсиң. Бир аз акчаңа дагы акчаны туура колдонгонду да үйрөнөт экенсиң да. Мисалы карап турсаң биз пайдасыз эле нерселерди ойлонбой барып туруп эле алып алат экенбиз да. Хотя ошолорубузду оңдоп мындай дисциплинага түшүп алсак, кийинкилери уже жеңил болуп эле кете берет экен да. Эң туура. Азыр ошол копилкалардын баасын ошол жерде өзүң айтып коесуңбу? 100 миңдиктер канча дейт, 500 миңдиктер канча? Ошолордун баасын Мен азыркы учурда бүт баардыгынын баасын 550 сом кылып атам, чтобы үйдө турган мамочкаларга дагы доступно болсун депчи. Ичине ошо миллион сом, 500 миң, 200 миң, 300 миң каалаган сумма бата тургандай да, ичи мындай кенен жакшы жасалган, аябай качествосы да жакшы. Чуркап барып эле кезе калып ача калбайсың. Мончалык. Аябай чоң. Мунун ичине кичинекей кызым эмелерди монеткалардан бери салып аябай эле жыргалады бүгүн. Чачылып жаткан акчаларды салып алып чогултуп атабыз уже. Буюрса Аябай балдарга дагы өтө кызыктуу болот экен. Сени көрүп мен я сам хочу копилку деп балам ушинтип анан магазинге келип, давай мен сага пол жуушуп, товар тизишип помогу, пока сен жумушуңду кыла бер, а ты мне төлөйсүң деп ушинтип кичинекей бала, 4 жаштагы балачы, анан хорошо копилка өзүң жаза деп мен сага төлөп берем десем, тыпылдап товарды коюп, давайте мне 20 сом деп уже мышлениясы да өзгөрөт экен да. Жакшы. Эне өзгөргөндө бала, күйөө, кайнене, айлана чөбүрө өзү эле өзгөрөр экен да, сен аларды качан өзгөрөт деген ойда келбей калат экен. Молодец. Азыр ушунда жеткирип берүү, ошо шаар ичинде жеткирип берүү акысы бар. Эгерде региондордо заказ түшүп калса, кандай болот? Ошолорду дагы айтып кетесиңби? Азыркы учурда Москвага уже 25 штук заказ түштү. Суббота күнү уже Москвага жөнөтөбүз. Ошол жөнүндө билип атам, кандай кылып эмне кылып жөнөтөм. Региондорго пятница күнү тоже салабыз да. Эми Баткен, Ош, Жалал Абад, Таластан азыркы учурда Нарындан уже заказдар бар. 5-күнгө даярдап уже жөнөтөм. Баарын бир күндө саласыңар, э? Ооба, чтобы мен анткени магазинде да иштетем, азыркы учурда курьерлер менен иштешип атам да, мен даярдап берип атам, курьерлер келип алып кетишип атат да. 5-күнү барып, өзүм баардыгына доставка кылып, анан региондорго саламын. Жакшы. Ошол доставканын акысы шаар ичине канча сом, тиги эмеге региондорго канча сом болот? Ошолорду азыртан ушинтип айтып койбосоң, анткени мен уже китеп салып жүрүп көп эле көйгөйлөргө учурадым да. Мисалы Ошко кете турган таксисттер кээ бир учурда китепти бербей коюшуп, телефондорун өчүрүп, мына ушундай эмелер болот экен да, ситуацияларчы. Ошол нерсеге да аз андай заранее айтып коюш керек экен да, чтобы кийин хотя бы 2 адам көрсө дагы бизге эме экен да, ошолчу. Связь бир аз начар болуп атат. Мына арада связь бир аз начар болуп калды, эмеден чыгып кетти окшойт. Анда эмесе, урматтуу Instagram катталуучулар, урматтуу айымдар, мына ушундай аябай сонун копилка экен. Азыр алып туруп аябай сүйүнүп атам. Ичине канча салдык билбейм, буламы салып алып эле эме кылып атабыз. Кичинекей бир тыйын монетка таап калсак да ичине салып, сүйүнүп, ушинтип чогултуп, качан чогулат экен деп эметип отурабыз да. Азыр ошону сиздерге сүйүнчүлөйүн деп чыгып, анткени мен бир дагы нерсени реклама кылбайм. Ушундай мага деле бекер келген жок, мен өзүм деле сатып алдым. Анан кээ бириңиздерге балким пайдасын тийгизип калар, балким кимдир бирөө ушундай бир
сонун идеяны издеп, жаңылык издеп жүргөндөр ошондуктан азыр бул видеону сохранить этип, Мунаранын эмесинин аккаунтун отметка кылып коем. Кайрылсаңыздар болот, кенен маалымат алып алсаңыздар болот.